ангус букалар боюнча мен себеби дегенде ангус букаларды багып атканын көрүп инстаграмдан анан атайын келдим. Если 2 жаштан өткөзүп туруп байласаңыз 1 тоннага берет точно. 2 жаштан өткөзүп туруп 1 жыл баксаңыз 1 тонна живой вес болсо, ошону 65-60% ет берсе 600 килограмм. 600-650 ушундай берет да. Сексен баш, 80 баш. 80 баш буканы жумушчу албай өзү карайт экен. Бирок соода дордойго барып дагы соодага чыгат экен. Кийин булар полный тизилип уктайт. Жатыш керек. Жаткан сайын семирет булар. Келип козгой берсең, bir 15 минут жаткандан кийин келип козгосоң, обязательно жеген чычат. Ошон үчүн жаткызыш керек. Сиңиш керек экен да. Беш жылда даяр болдум дедим. 5 жыл жүргөм да, малга кызыгып, ушуга кызыгыпчы, кылам мен, ангус кылам депчи, башка нерсеге, башка пародаларга кызыккан деле жокмун. YouTube'дан ангус боюнча баарысын көрүп чыккансың. Полный карантинден баштап. Салам алейкум. Нормально кылып койчу. Дыйкандар, биздин катталчылар бүгүн бир өзгөчө жерге келдик. Бош жатпай. Бул каналыбызды биз только клубника малина эле эмес, ошол айыл чарба бизнестерине да көрүп, башка бизнестерди да көрсөтөйлү деп. Анан бүгүн могу Нуралинин бизнесин көрөйлү деп келдик. Буну инстаграмдан көрүп калып, була жаңы баштап атыптыр. Ангус букалар боюнча мен себеби дегенде ангус букаларды багып атканын көрүп инстаграмдан анан атайын келдим. Бул бектемир бука бизнеске өтүп кеттир. Эми баардыгыбыз бука бизнеске кетебизби дебей эле. Бул кызыккандар үчүн жана бизде Россияда, башка жакта көргөн подписчиктерибиз бар. Ошолорго эми биз айылда чоңойгонбуз да, айылда чоңойгондор баарыбыздын эле мал бизнес эле кызык. Мал менен эле жүргөн. Мал менен жүргөнбүз. Анан кийин ушул буканы кантип баккан, кантип багып атат, сонун букалар болот. Нурали, салам алейкум. Алейкум ассалам. Нурали өзү Баткендин Лейлегинен болот экен. Бул жака келип чүйдө мал багып атат. Жүрбөйм мен, хозяйство жака барайлы. Бул неме? Ангус Кыргызстан деп канал ачкансызбы Инстаграмда? Бишкек деп. Өзүм деле түшүнбөйм. Аялым ачып берип, бир киргизип көрөйүн деп. Мына ушундай адамдардыкы өзү неме да, бат. Анан просмотр беркилерини, анан подписчиктер өзүнөн эле жүркүн эле көбөйүп кетет. Ошодо сеники сразу эле 4000ге чыгып кетти да. Ооба. 4000. Уже алып 4000 болуп калды. Бүгүн 4000 болду ошо. Кече эле канча болуп аткан. Кече Оз ачарды отурганда дагы. Сообщениялар келет, баягы көбүгө жооп бербейм. Жооп бергенге жооп бере албайм. Иш менен болупчу. Анан чарчап калам, эртең менен сарылып жеп эле бияк карап келе берем да. Сен өзү бука мурда мынтип аткормага коюп бука баккан эмессиң, Жок, антип баккан эмесмин, кызыгып жүрчүмүн да. 5 жыл кызыктым дедим. Ооба, кызыгып, ичимде бышырып жүргөм да. Өзүм кызыгып жүрчүмүн. Ангус букалар бул Россиядан келген букаларбы? Өзүм барып алып келдим. Өзүң барып алып келдиң? Каягынан алып келдиң? Алтайдан. Алтайдан алып келдиң. Өзүм барып ошол. Бул сарай арендабы же өзүң? Бияк арендага алганбыз. Биякта арендага алып, ошол период бергенбиз дагы, ошол 1 жыл арендага. 1 жыл арендага. Молодец. Ошол баягы. Жүр анда. Кечинде дагы эрте эле кеткенбиз, баарын даярдап коюп. Мынакей туугандар. Берип, булар азыр жаткан убагы. Канча буларды козгош керек да. 2 жаш боло элек. Тишини бузгандар эми бузуп атат. Көптөр буз элек тишини. Тишин буз элек. Жок, баягы козу тиш деп коет го бизде. Ошондой эле тырпок тиш буларчы. Өзүң барып Алтайдан жүктөп келдиң? Өзүм барып. Канча баш? Азыр берде мен башында 100 баш алып келгем. Анан акча керек болуп, анан сатып азыр 80дей калган да. 80дей. Муну 80 90дай калган.
канча ай байлаш керек экен? Эми муну чоңураак болсо жакшы болот. Канча 2 жаштан өткөзүп туруп байласаңыз 1 тоннага берет точно. 2 жаштан өткөзүп туруп 1 жыл баксаңыз 1 тонна живой вес болсо, ошону 65-60% ет берсе 600 килограмм. 600-650 ушундай берет да. Ошон сеники бул канча кармаганыңа канча болду уже? Кармаганыма азыр 9 ай болуп калды. Мен майдын 15-inde киргем. 9 ай кармадың букаларды. Ушинтип көп кармайбы? Буларды ооба. Эми канча бая кылсаңыз, эми буларга берсеңиз сиз утулбайсыз да, булар жеген сайын вес алып. Вес кошуп кете берет. Кошуп кетет, токтобойт. Ооба. Местныйларды 6 ай, анан көп бакса 7 ай, 8 ай эле багат да. Биздин беси букаларды бир 6 ай эле багат деп 6 ай коем да. багат да, аларды 6 ай эле багат. Алар 6 айда пышылып жетилет да, жайлоодон түшкөндө баягы августтарда, сентябрларда түшөт, анан сразу эле сарайга алып кирип кетет дагы. Ошондон азыр уже мартка уже сатат да аларчы. Уже биздикилер сатып атат. Эмне сатышып атат? Местныйларды сатып атат да, местныйлар уже сатылып атат. Сен муну 9 ай кармасаң, бул мындайча айтканда сен жем берсең, бул утурбайт кезиң өзү вес кошуп кете берет экен да. Кошуп кете берет экен. Ошонусу жакшы да, мындан уткузбайсың да. Местныйды 9 ай кармаганда деле толк жок. 6 айда пышат ал. Ал бышканда сатыш керек. Жетишине жетет да, анан Толгондон кийин сатып бериш керек. Эмне себептен именно ушул ангус букаларын тандадың? Мага жакканы, мага биринчиден кебетеси жакты. Баягы өзүм кызыгып, ушуга баягы Товарный мындай тургандары баягы Тайсонго окшопчу. Ошонусу жакты. Анан вес алганды жакшы да. Уткузбайсың ошол жагынан. Наркынан экөөнү бакканда мындан бирөөдү баккан Выгодный, да. Анан бизде слоя буларды өзү бош кармаган жакшы экен да. Мынтип байлабайбы? Мынтип байлабай, загонда кармаган жакшы экен. Ошондо дагы вес алып берет экен. Өзү бизде загондо байлаганда бош кое берип койгондо вес албай жаман бири-бирине чуркап секип. Местный. Анан булар жоош болот. Жоош болот. 4 жаштыктарды үстүгө чыгып алсаң деле жата берет. Булар турбайт да, анан туруу кыймылдагычы баягы оор мүнөздүү кишилер болот, ошол сыяктуу эле да. Анан арык баягындай быды-быды деп сүйлөгөн кишилер, алар башкача. Мына Оор мүнөздүү кишилер. ошондо 1 жашында алып келипсиң да? Мен 6 айлыгын алып келдим. 6 айлыгын алып келдим. 6 айлыгын алып келип, загонда кичине кармадым дагы, анан бияка алып келип туруп тизип байлап, биякта карайын дегем да. Живой веске сатып алдыңбы же башына баа болду? Жок, ал жакта только живой веске. Живой вес. Ооба, ал жакта живой веске сатып алганбыз. Живой веске 6 айлыктан 200-180 килограммдан 230-240 килограммга чейинкилерди алып келген да. Бир КамАЗга ошондо 50 баштан кийинкисинде дагы ошентип 2 баягы менен алып келген. 2 партия алып келдиң, 2 партия алып келген. 6 айдан. 6 айдан. Ошондо бардым, бияктан документтерин турладык. Ал жакта мунун кыйынчылыгы көп болду башында. 20 күн 6 айда жатканбыз. 20 күн 6 айда жаттык. Эми аяка барсаң эч ким жок да. Документтерин даярдабы? Атаңды тоо, энеңди тоо, болсоң карай турган. Эч ким жок, анан барып ошол жерде даширак болсо даширак жедик, башка жеп. Молодец. Ошентип жатып 20 күндө акырындан документин туруп алып келдик. Документ туура болсо жакшы эле, барасың, жүктөп эле келесиң. Бир ашып барса бияктан аяка 2 күн, 1 күн, 1,5 күндө жетесиң. Аяктан бияка 1,5-2 күндө жетесиң. Сен бир жумада алып келсең болот, документин даяр. Документи даяр болбосо кыйын экен да. Кыйын, ооба. Мен дагы бир жылды тай алып келгем, жаман көргөм. Мен 1 ай жаткам, сен 20 күн жатсаң. Могу буканын азыр живой веси канча? Бул азыр 650 чыгат мына. 650. 650 чыгып калат. Ошондо таза веси почти 400 килограммга жакындап калат экен да? Почти эт ошондой болуп калат. Азыр эми бышкандарын союп атпсың да ошондо? Жок, пока биз сойгон жок. Сойгонго мындай эле сатып берип атасың? Мындай жок, пока сатып элекмин. Наркыларды алып келгенде кичине акча тартыш болгондо, анан көлгө саттым. Көлдүктөр алып кетти, анан Жалал Абадтан алып кетти. Анан ыргачылары бар эле биздечи. Нерде ыргачылары бар эле. Ыргачы баягы буларга бербесең болбойт. Анан акча
өзүгө эле чаптап аттым. Өзүнөн өзүгө эле өзүнө. чаптап аттым да. Ошол. Бул өзүң эмне берип багасың? Буга саман беребиз. Биз быйыл саман арзан болуп калды, 100 сомдон алып келип басып берип атты да. Ошо. Мен алып келгенде саманды мен 250ден сатып алып аткам да. Ал жылы саман кымбат эле. Анан булар мынтип жакшы жебей калды үжечи. Жемини дагы акырындан берип аттык да. Жеминин башында киргенде аз-аздан берип аттык. Баягы стройкада баягы көш болот го. Ошодон 2ден берип, анан акырындан берип, азыр эми мындай кылып көбөйттүк да. Ушул эмне жем бул? Бу жерде жүгөрү бар. Анан урпак. Бизде кебек деп коет да. Бизде кебек деп коет. Анан отрубу деп коет. Көптөр кебек эмне деп сурай берет экен. Отрубу. Анан бу жерде арпа бар. Арпа Эми будай кошом. Ушу могу жактан аралаштырып өзүң даярдайсыңбы? Бул жактан аралаштырып өзүм даярдайм. Болду. Мында атала-патала кылбайсың, ушу бойдон эле. Жок, атала-патала кылбайм. Ушуну төгүп туруп эле неме ар бириге моногул азыр 1 килограмм 700 грамм чыгат. бир сусканында. Бир салганда. Ушудан мен азыр мына чоңдорго почти 3-өн берип атам. Бир бергенде. Же бир күндөбү? Жок, эртең менен 3-өн берем, кечинде 3-өн берем. Ушуну берип атам. Бул жакта да кичинелер бар, аларга 2-өн берем. Анан саманды таштап койдуң, саманды чайнап. Муну мен бияктан жеп берип, биягынан айланып келсем, биягы уже күтүп турат. Саман жегенгечи. Анан саманды бересиң. Анан саманды салам. Саманды салып айланып келгичем, уже жеп баягы сууларын ачып коем, суулар толот өзү. Суулар толуу баягы болгондо. Суун ичет, суу постоянно эле болот анан. Ичип баягы болот. Анан булар курсагы тоёс, мен эртең менен 6да оозумду баягы эле ооз бекитип эле анан бияка карап мен өзү барып келип жатам. Иштейм, барып келипчи. Биякта да наркы сарайдагылар бар, алар бу жерде жатат. Үйгө эле барып келем. Анан саар менен эртең менен келип 7де берем, 7 ровнода берем. Ошо менен 10го чейин жемини берип, чөбүнү салып, сууну берип, астын тазалап, 10го чейин бүтүрүп чыгып кетем. Ondan кийин булар полный тизилип уктайт. Жатыш керек. Жаткан сайын семирет булар. Келип козгой берсең, бир 15 мүнөт жаткандан кийин келип козгосоң, обязательно жеген чычат. Ошон үчүн жаткызыш керек. Сиңиш керек экен да. Сиңиш керек. Жатат. Азыр биз кирдик, булар чочуп чөмчөлөр туруп атат. Булар жатса жакшы да. Жатканы жакшы. Анан 9 бала барганбыз. 9 баладан экөөсүгө мындай ал жакта кагаз келет экен. Ар бириге иштей албаганда иште, жакшы иштейт, чөтү иштебей атасың деп кагаз келет экен. Эми биз кагаз албадык. Андай баягы жок, план толтуруп аттык полный эле. Ал аракет кылып иштейсиң да. Нурали Англияда 6 ай иштептир. 1 күн жумуштан калыптыр, 1 күн. Бир күн жумуштан калганбыз. 3 мүнөткө кечигип койгонбуз. 3 мүнөткө кечигип 1 күн неме жумуштан калыптыр. Ишо аны дагы толуктадым дедиң. Анда. Выходной күнү чыгып толуктадым. Жок, ал бир балабыз чыкпай калды. Мен чыкпайм деди. Анан ошон баягы номер берет да. Ар бириге. Меники 12 00 0042 ушундай эле да. Анан ал жакта сен атыңды билбейт. Номер менен только номер менен чакырат да, номер менен айтат, номер менен чакырат. Анын номерин жазып алып эле барганда бир сыйра номериң менен ким келди баягы мектептеги да. Келди отметка кылып баягы номерин айтып коем. Ошо менен иштеп жүрдүм. Бир күн анда толуктап койдук да. Ошондо бир да күн Англияда бир да күн жумуштан калбаптыр да. Эми мына туугандар, Нурали Англияда 6 ай иштеп. Анан могу жерде букаларды 80 баш, 80 баш. 80 баш буканы жумушчу албай өзү карайт экен. Бирок соода дордойго барып дагы соодага чыгат экен. Анан эртең менен келет экен, ал жакты бирөө ачып турат экен, апасы ачып турат экен. Бул келет экен, бул жерден саат 7ден 10го чейин чөптөрүн салып коюп, үйгө барып жуунуп чайынып, соодага кетет экен. Сооданы кылып, апасын алып барып үйүнө таштап коюп,
кайра келет экен дагы. Кечинде дагы кайтып келебиз Кечинде. дагы. Канча убакыт кетет? 6-да бетте болуп калыш. 6-да бетте болуп калыш. Времясын бузбаш керек да. Времясын бузсаң уже туура эмес болуп Туура эмес болуп калат. калат. Ошондо 6-да келесиң. Канча саат бу жерде жумуш? Бир кечки 9га чейин. 3 саат. 3 саат бул жерде өзүң жай карасың. Полный бүтүрүп, баардыгын бүтүрүп анан кетебиз да. Эртеңкиге да даярдап. Курсагы эртеңкиге деле уже даярдап коебуз да. Курсагын тойгозгондон кийин өздөрү жатат. Өздөрү тизилип, акырындан жатат. Молодец. Жакшы. Биз болгондо сөзсүз бир жумуш алат элек. Эми жумушчу алсаң деле болот, себеби Англиянын бизге сабак болгондон кийин жумуштун кереги жок болуп калды да. Сен Англияга барып иштегенден кийин бул жумуш проблема болбой калды? Жок. Бу жерде жеңил эле. Ооба, беттегилер деле таң калат да, өзүң иштеп атасың го, Өзүм иштей берем деп коем да. Кышта кыйналасың деп көрөбүз кышты да деп коем. Өзүбүз эле иштеп. Кыйынчылыгы жок, себеби очеред менен эле келатат да. Суун жемине бересиң, анан чөөнү саласың, анан сууну ачып коесуң. Сууну ичип, анан жок дегенде ар бири бир 30 литрден ичет да. Эми 25-30дан ичет эми. Эки чакадан баягысы менен болгондо деле 30 литрден ичкен чакта деле көбүрөөк ичет. Бир саат, 1,5 саатка чейин ичет. Очеред деген 4 бокс бар баягы. Ошону бурап сууну чыгарып. Ошол момент эле астын тазалап, уже бүтүрүп коем. Сууну ичип бүткүчө эле кеде бүтүрүп салам. Астын тазалап, полный бүтүрүп чыгарып. Сууну ичет, анан акырын үйгө барып келип иштейм. Маякка деле биякта. А бу жерде мына сарайдагы рабочийлер өздөрү жашайт. Молодец. Мен Нуралиге айтып атам. Келечектеги миллионерлер ушинтип иштейт да. Мындай. Биз айланып кичине эле неме болуп кетебиз го биз, мындай. Жумушчу алып, сенден сабак алыш керек экен. Жок, андай эмес. Англиядан сабак алыш керек. Англиядан сабак, ошого иштекеш керек дейсиз. Англиядан сабак алыш керек. Тынбай иштетет, а? Англия бирок жумушу кыйын. Биякта интернеттен көрө берет. Биз жактан баргандар кантип иштешип атат? Эми иштешип атат, чыдап иштейт эми. Биздей жалкоо эмес да. Эгерде Англияда Кытай, Кыргызстанда иштесе, мен өзүм мен мындай иштегенде Кыргызстанда эле болуп кеткен экенмин дегем да. ооба. Чындап эле ошондой. Караванга кирдик. Биринчи киргенде эле неге келдим деп койдум. Өзүмдөчү. Неге келдим буяка деп коем. Анан уже бир жума иштегенден кийин зарплата түшөт экен да. Бир жумада 50 миң түштү. Биздин акчага алмаштырганда бир жумага 50 миң иштейдим да, мындай кылганда. Анда значит иштесе болот экен дедим дагы, анан ошо менен чыдап 6 ай жүрдүк. 6 ай. Эми иштесе болот, бирок баягы кыргыздар жалкообуз го. Ал жака барганда бардыгы сөзсүз бардыгы айтат, мен бияка келсем, анда өзүбүздө ушундай времяда туруп, ушундай кыйналып иштесем, өзүбүздө эле нормально акча таппакмын. Кыргыздар бирок биякта чындап андай акча таппайт да. Эгерде жанагынтип тынбай иштей турган болсоң, если сенин ишиң ошондой бирөө сага постоянно иш берип, зарплатаң нормально кылып, кыйынчылык болсо деле ошондой тапсаң болот. Жок, эгер өзүңүн жумушуң болсо, анда болот. Өзүңүн жумушуң болсо, ошентип тынбай иштесең, чындап байып кетесиң. Ооба. Ошо мен ал жакта жүрүп, анан мунулар кыламда, анан муну өзүмө ушуну бая кылдым да. Ооба. Анан биздики эмне болуп атат? Биздики той, эс алуу, топ, бильярд, туулган күн, ушунун баары. Анан айрыкча мисалы бизде азыр Бишкекте тегерегинде жумушчуларды алсаң, Бишкекте кыргыз туугандар мындай экен да. Башка мисалы Англияга барып тынбай иштедим деп атпайсыңбы? Андай иштеген жок да бизде. Бир күнү туулган күн, классташтардын туулган күнү эле, анан кийин ой тиги тайкем той берип атты эле, сөз катышып колбону, тиги тууганыбыз Куран окутуп атты эле, тигитип атты эле. Ошентип атып эле жумушчулар мындай норманы толтурбайт да. Азыр мен муну алгандан бери, биякта жүргөндөн бери мен деле той-пойго бара албаймын. Бул эми срочно барыш керек болсо, кечиги барам да. Эс алуу жок. Только иш. Байлаган ыңгайсыз экен да ошол, Буларга байлаган болбойт экен. Мына карабайсызбы, үстүлөрү баягы болуп атпайбы, бук болуп атат баягы. Булардын өздөрү байланбаганын көрсөңүз, каптаза. Капкара, таптаза, бири жалай берет экен да, булар жакшы көрөт экен бири-бириничи. Ооба, курчагын тойсо эле бири-бирин жалап, бири-бирине баягы кыла берет экен, эми бири-бириге мындай мээримдүү болот окшойт да. Немесе ушул баккан малдарга мындай витамин берет, анан дары берет дейт. Ооба.
Бизде дары биз андай укол андай сайбадым мен. Ана эмне берип атасың? Анан биз мындай берип аттык. Мындан алып келип берип аттым да. Корм экен бул, а? Ооба. Ушул мешогу 25 килограмм болот мунукучу. Фелюцен дейт. Бир реклама болуп кетти го дейт. Ооба. Ушунун мешогу 25 килограмм болот. Ушунан 100 граммдан кылып беребиз да. Ошо бир сыгып туруп мына чакага салып алам. Мына бу жерде уже төгүлүп тур. Бул аппетитин ачат экен да? Ооба. Мунун да кылып туруп эле чакага салам дагы эле. Ушу менен ар бир салганда ар бир башка 100 граммдан кечинде берип. Оптимально. Ушул анан биринчи булардын курсагы чыгыш керек да, малдынчы. Курсагы чыкса, анан ошол малдан да үмүт бар да, кетет, толот, семирет. Курсагы чыкса, курсагында чыгып, баягы болсо, анан ошол мал кетет. А кээ бирлер бар да, менде бирөө бар эле, вообще курсак чыкпай, же семирбейт. Анан кебетеси деле жакпай. Аны сатып бердим, эткечи, ашказанын айтып койгулачы, чот ашказанда бирге бар десем, ашказан дүңкүп катып дейт. Катып калып туруп, вообще эле катып калган. Ичинде эмне бар экен, ошону көрбөдүм, мен деле барабадым. Мындай витамин, стабилин эч нерсе деле сайылбайт экен буларга. Жок, андай деле сайбадым. Булардын эти эң баалуу эт. Мраморный деп айтылат өзүчү, эң кымбат эт өзүчү. Бишкекте бирок муну мраморный бул, местный кызыктырбайт да. Өзү бул кымбат сатылыш керек өзүчү. А биздин местный азыр базарда 680 болсо, булар жок дегенде 700-800дөн болуш керек өзүчү, 800дөн болуш керек. Анан буларды сойсоң, сөөгү аз, лакым көп болот да. Эти көп болот. Сом эт көп болот. Ооба. Анан бизде көбүнчө баягы барып алсаң, сөөгүн азыраак салчы дей берет. Ошо булду сойсоң эле, баягы кылсаң лакым да, мунуку жакшы, ошонусу жакшы. Муну качан сатып баштайсың? Буга Курбан айттан кийин сатабыз. Курбан айтка сатасыңбы дегендер деле бар. Жок, Курбан айтка сатпайм, себеби Курбан айтта мал көп союлат. Мал көп союлат дагы. Курбан айттан кийин буюрса эт дагы көтөрүлөт деген ой бар да. Эми бизнес да бул. Прогноз. Ооба. Себеби мен былтыры мен буларды киргизгенде мен постоянно бияктан Баяттан эт алам. Ошол жерде бир киши айтканда, көптөн бери иштеймин. Мен деле ошону сурап турам да, ценалары кандай болуп атат? Прогноз. Оптун ценалары кандай болуп атат депчи. Азыр бүгүн 590бу ушундай болот. Туша. Ооба. Өткөзөсүң 590 өткөзүп бересиң. А бүгүн ошондой болот. Курман айтка ошондо азыр Ороз айттан кийин 2 айдан кийин курман? Жок, 2 айдан, 70 күндөн кийин болот. 70 күндөн кийин. Июнбу, ошондон 10 жакын болуп калат. Ошондон да дальше нар жагы 15 күн, 20 күндөн кийин. Ошондо июнь, бул эми туура прогноз экен. Себеби дегенде июнь менен августка чейин ортолукта семиз мал калбайт экен дагы, бүт жайлоодо болуп калат экен дагы. Ошол малда Өзбекстанда ачылат, Тажикстанда ачылат. Анан көлдүн сезону башталат. Көлгө деле биз билбеген канча адам барат. Молодец. Көлдө тем более биз билбеген ресторандын баары көлдө. Эттин немеси көп болот. Эми баягы ысыкта эт кетпейт дейт да. Эми кыргызбыз этти өзүбүз эле жеп коебуз го. Эми эт эмес, күндө тамак жейсиң да. Тамакка кошуш керек да. Эти жок тамак кыргыз жей албайт. Кыргыз эмес, баарыбыз эле жей албайт. Эми муну биздин видеобуз чыккандан кийин ошол айга бирөөлөр броньдойт го дейм. Сурагандар көп. Айттым го, баягы Инстаграмга чыгарганды билбейт элем өзүмчү. Чыгарганыма ашып барса бир 15 күн эле болду окшойт. Чыгарганымдан бир 15 күнгө болуп калды да. Ошентип эле отуруп эле сууларын ачып коюп, зериги отуруп эле бирөөлөрдүн көргөнчө мен деле бир чыгарып көрөйүнчү деп чыгардым. Бир-экөөнү чыгардым, YouTube'га дагы чыгардым. Анан баягы мен чыгарганды билбейсиң, сүйлөгөндү билбейсиң да, жакшычы. Уяласың, тартынасың, ошондой болот. Нурали, блогер деген азыр сен журналист эмессиң. Как она есть чыгарып беришиң керек. Ошондой элге кирет да, ошондой эл көрөт. Анан сен жана жасалма болуп, кооздоп, костюм кийип алып чыксаң, аны эч ким көрбөйт.
Сен настоящий мына мал багып атасың, ошону көрсөтсөң, мындай бизнес кыла албаган адамдар көп. ооба. Анан сен моундай букаларды тим эле кандай десем, карачы, могу ангустун кызылдары да болот экен да. Ангус эки эле түр болот өзү. Кызылы болот, карасы болот. Анан ангустун тазасы каерден билинет, көптөр жакшы билбейт. Мүйүзү бар болсо деле интернетке чыгарып таза ал мүйүзү бар ангус болбойт өзү. Ангус мондай башыда бир мүйүздүн баягысы жок. Тазасы ушундай болот. Анан мактангандай болбойм, эми ангус баккандар деле өзү билет да. Сенин могу бука багып атканың мен немеден Инстаграмдан көрүп эле жакшы букалар бар экенин атайын келдим да. Эми биз деле Уруктукка сурап атат. Мен просто буларды азыр эми толуп келатат да, 5 ай калды. Мен марттан мурдараак жемини көтөрүүгө баштадым да. Бияга дагы расчетум 5 айга нормальный жем берсем, булар нормальный толмок да. Ошондо живой веске сатсам деле нормальный, эми ушунча акча кылабыз деген экен, нормально. Конечно, молодец. Ошого пока буларды дагы 3 ай дагы кармайбыз. Буюрса дагы менин эсебим боюнча примерно дагы бир 100 күн да. Марттан кийин еще дальше нар жагы бир 100 күн кармайбыз да. Уруктукка да сурайт экен да. Уруктукка сураганда болуп атат. Анан живой веске мен айтып атам, мен деле баягы уруктукка өзбүзгүлөр алса дейсиң да. Анан Инстаграмга чыгаргандан кийин өзбектөр көп сурап атат. Өзбектөр алып кетебизби депчи, биз сатасызбы деп. Не, азын калган эмес. Жок, булар уктайт да. Башты коюп, өлүктөй эле уктайт анан. Анан бүгүн биякта аттар да бар да. Ошол аттардын баягы кашылагычы менен мына экөөнү кашылап койдум эле, сал нормальный болуп калды. Үстүлөр мындай бок болот да. Мындан биягы эми только буюрса акырындан кашылайбыз эми. Тазалап коскоп койдум окшойт. Немеси мен бир выставкадан, Европанын выставкаларынан видеодон көрүп калдым да. Букалардычы, сатардачы таптаза жууп туруп чыгарат экен. Европада ошондой. Жылтыратып. Европада ошо. Айттым го, буларды байлабасаң өзүнө өзү тазалайт экен. Капка биз барганда мен бардым, ал чоң ферма да, ал жерде 2000-3000 туар сыйыр бар, уйлар бар. Ошо уйларны көрүп барганда эле уже силекейим агып калган. 2000-3000 кармашабы? Ооба, алар ошондой кармайт. Россиядачы. Эми ал жакта жер кенен, чөп арзан, жем арзан. Бизде азыр жемдер 18 сом, 17 сом, арпаларың 17 сом, 18 сом болуп атат да. Жүгөрүлөрүң ошондой болуп атат. Ал жакта азыр данный момент арпаларың 8 сом да. 8 сом. 8 сом, 7 сом, 8 сом. Кебектериң, жем беркилериң 5 сом экен да. Немеси мен дагы агрардык университетте ветеринарный факультетти бүткөм да. Малдоодурмун өзү, кесибим. Андан кийин ошондо бизде кормление деген сабак болчу. Анан ошол жерде уйдун, койдун, тооктун, анан ушул чочконун еттери немеси бакканда средний суточный прирост деп коет. Бир суткада канча вес кошот. Ошону мисалы биз эсептечүбүз да. Мынча жем берсең, мынча вес кошот депчи. Силер аны эсептебей эле? Жок, муну эсептесең болот. Анан биз азыр мына жерде мен мындай кылып бактым деген менен деле биз ал туура бакпай атабыз буларды. Буларга сенаж бериш керек экен да. Силос менен аралаштырыпчы. Ошону аралаштырып берсең, булар ошондо китебидегидей семирет экен да. Азыр биз китебидегидей деле бере албай атабыз да. Сен эми изилдеп атасың да? Ооба, бул мен попробовать этип көрөйүн. Мен уже буюрса мунун башыны дагы көбөйтөбүз, ошондо дагы келебиз. Опыт алып атсың да? Ооба, бул пока временный. Эми өзүмдү баягы кылып көрөйүнчү, кандай болот экен деген. Эми кийинки этапка башкача даярданат дедим да? Ооба, кийинкисиге количествосын дагы көбөйтөбүз. Уже кичине болсо да опыт болуп калды да. Кандай кылса болот, эмне кылса болот. Башын көбөйтөсүң, анан кийин немесин кандай жем, кандай чөп бериш керек экенин эми ошого даярданасың, Китебидегидей кылып карасаңыз, булар почти
1,5 килограммдан 2 килограммга чейин кошот да Ом, күнүнөчү. вообще мощный экен. Булар эми уруктукка жакшылары арасында көп. Өткөндө дагы бир таанышым бар эле. Урук? Көлдөнчү келип жакшылары бар экен, менден сурагандар болуп атат. Сатасыңбы деди, анан бирок азыр эмес, хотя бир 3 ай 4 айдан кийин сатам. Ал бая кылып койсо номериңди берип коеюн деди. Макул берип кое бериңиз. Азыр сатпайм, бирок бир 3 ай 4 айдан кийин сатам деп бая кылгам. Көлдүк тааныдым. Таанысызбы? Рейна Кенчти айтып атасызбы? Жок. Рейна Кенч ал сураган менден. Ал бияктан деле көрсө көрүп калса керек. Ал сураган, мен алып келгенде сураган да. Мен алып келген жерден ал дагы алып келген. Ал да алып келип, ал Кара Сууга бир жака 45 башты сатканбы, алып бергенби, алып берген да Кара Суудан. Ошко алып берген. Бир кишиге алып берген. Ошон мен барганда мага эркектери жетпей калгандагы ыргачыларын кошуп берген. Ошондон калганын ал киши алып кеткен. Ургачыларды. 45 баш алып кеткен ал киши. Кара Сууда көрсө бир күн өзү баягыла ал апарып буларды аркарга кошобуз деп бирдеке деп бир интернеттен көрдүм эле. Ал угунажындарын мен билем. Мен алган жерден алган ал делечи. Ошондой. Молодец. Рейна Кенчти деле билем, Рейна Кенчте деле бар. Ошол Рейна Кенч биринчилерден болуп алып келип. Кыргызстанда азыр эми Кыргызстанда крупный ошолордук эле. Анан Таласта дагы бар. Өзү Нурали, мен кээде достор, тааныштар мал бизнес кылам дегендерге айтып калам да. Малды жанагынтип карап, туудуруп, жайлоого чыгарып карагандан көрө алып туруп эле багып саткан выгодно. Мен деле башында баягы сүттүүгө кызыгып аткам да. Анан сүттүүнүн проблемасы көбүрөөк да. Анан нол эле мага ушуну эле бир көрөйүн деп ушуга басым жасап ушуну. Муну бир алып киресиң, бир жемдейсиң, убакыт кетет, зато бир берет, жакшы берет да. Бир жылдан ашырып калат экенсиң ошондо сен? Булар кичине болгон үчүн ошондой кылып атам да. Если муну 4 жашар болгондо, 4 жашар же 3 жашар болгондо деле 1 жыл баксаң, вообще сонун таңкадай эле чыкмак да, мына жерден тизилип таңкадай эле чыкмак. Если 4 жашар болгондо мына жерден 1 тонна 200 болуп кетмек элечи. Менде булардын аталарынын видеолору бар да. Сен канчага чыгарайын деп атасың бесин? Менде азыр биякта чоңу бар 700 килограмм бар. Живой вес. Живой вес. Ушул турган 700 килограмм. 600 средний 500дөн өйдө да. Эгер дагы 3 ай 3 ай баксам, может 800-850ге чыгат ошол. Жок, ошолну среднесуточный приростуна хотя бы мисалы бир суткада 500 граммдан берсе деле кирсе. Мен ойлоп атам. 500 эмес, примерно 1 килограммдан берсе делечи. 1 килограммдан эгер суткасына кошо турган болсо сеники жакшы эле вес кошпойт? Жакшы эле. Тоннага жакындап калат? Жок, тоннага жакындайт, бирок тоннага билбейм мен, буюрса чыкса дагы жакшы эми, бирок булар кичинерээк да, сөөгү кичинерээк эле. Если ушулар 3 жаш болгондо азыр 1 жыл бакканыңда точно бермек да. Точно бермек. 1 тоннадан өтүп кетмек. Даже биз деле баягы интернеттен көрүп атпайбызбы, базарларда деле чыгып атат. 3 жашарлыктар 1 тонна 200 ушундай депчи. Сонун экен могу букалар. Вид жакшы экен, а? Вити жакшы. Булар азыр дагы мына үстү бок, кир, мыналарчы. Если баягы өзүндай загондо жүргөндөрү капкара ушу мындай болуп, мойнундай болуп, капкара болот эле да. Буюрса тартас, дагы тартас. Өзүңүз суранып атпайсызбы, бир күн тартасызбы? Качествосын көйтөбүз. Качествосын көйтөбүз. Ошондо загондо кармай турган кылабыз эми. Эртең эле күздө баштайм. Загондо. Буларды саткандан кийин күздө баштайм. Биздин местный букаларга окшоп бири-бирине секирип, биздикилер итакманы чыгарат го, сүзүшүп. Жок, булар сүзүшпөйт. Мына жерде деле бошонуп кетет. Мына бүгүн эртең менен келдим, бияктан бирөөсү бошоп. Күндө 1ден 2ден кээде бошонуп кетет. Бошонот, сүзүшпөйт. Антип эле булар баягылар. Баягы байланууда көптөн бери байланууда турганыга
кичине баягы болот, бирок бир саат айланып жүгүрүп кичине өзүн баягы кылган экен болду, жоош болуп калат. Жоош. Бул өзү порода каяктан чыккан? Бул өзү Америкада, анан Англияда, Шотландияда, ошол жакта дагы шаярткандай. Америкада жана конвойлор кубалап жүргөн букалар ушулар да. Булар эми көбүнчө баягы бизде азыр Казакстанда көп да, бизде аз. Казакстанда көп. Өзбек туугандар кызыгып атабы? Өзбектер кызыгып атат, сурагандар көп. Бирок мен сатпай атам азырчы, пока даяр эмес депчи. Бул уктуңар, Нурали азыр сатпайт экен. Чалып тажата бербей эле, бирок кызыккан суроолоруңар болсо өзүнүн Instagram аккаунтун белгилеп коебуз. Ошол жака. Ошол жака жазсаңар, Ошол жактан көрсөңөр, суроолоруңар болсо берсеңер болот. Сатылат, бирок дагы бар да, кичине время бар. Ошол время кичине баягы болсун. Убактысы келсин дейт, бышырып багайын дейт, жеткирейин дейт. Анан кийин мисалы мен келип, могу букаңы сен уруктук алам дей турган болсом, бука кылып алайын дей турган болсом, ошондо мисалы сен менен содалашып, же живой вескөбү же бирдеме сүйлөшүп алып кетсем болот да. Живой сизге дагы, бизге дагы ортодо бир сен болот. Калыс болот. Живой веске коебуз, канча болот, ценасын келишебиз. Ошол боюнча эле алып кетөбүз. Аны деле ичип орубайт, биздин деле ичибиз орубайт. Кааласа союп дейт, кааласа бука кылып алат дейт. Кааласа союп жейт. Молодец. Биякта жем даярдаган немен көрбөйлү? Биякта жем Ушу жактан эле алып чыгып салып өткөзүн да. ооба, бияктан эле алып чыгып, аралаштырып. Муну өзүң кылдыңбы? Бияк барбы эле мурда? жок. Бияк арендагы. Мурда условия болгон, а? Болгон. Биякта башкалар карап жүргөн мурда. Биз арендага алганбыз да. Муну өчүрүп коёбуз. Бирден өзүң эле даярдап өткөзүн да? Ооба. Ошону даярдайбыз дагы. Биринчи астыга кебек салабыз. Анан кебек салгандан кийин үстүнөн жүгөрүн салабыз. Анан жүгөр дагы кебек салып, анан арпаны салабыз да. Үстүнө. Баягы баткенде немени сухофруктуну компот даярдайт го, слой кылып. Ошондой кылабыз. Эмне себептен сен жана башкалар атала кылып берет го, ошону атала кылып бербейт? Алар атала эмес, алар көбүнчө пивонун откотун берет. Пивонун откотун? Пиводон чыккан баягылар бар го, ошону берет. Ал болбойт да? Ал болот, ал деле болот. Анын ичи мас болуп жатат, ал деле жакшы, темирет анда делечи. Билбейм, мен мынауга эле көңүл бурдум да, ушул жакшы да. Ал халал болбой калат го да? Билбейм анысын билбейм, бирок өтө сатыйт да сарайчы. Пивонун откоту өтө сарайга кире албайт элек азырчы. Эм курук, анан жыты деле көп болбойт. Бул жакта шарты баары даяр экен да. Булар эмне башка беркилердики ба? Бияктагы сарайда булардыкы. Булар Месси кармашабы? Булар баягындай кармайт экен. Унажындарды кармайт, анан балалуу сыйырларды, уйларды, ошолорду алып келет да. Ал жака кирбей эле коет. Жок, ал жака кирбейбиз. Мындай басайлы эми. Букаларды көрдүк. Жакшы хозяйство кылыпсың. Ооба, эми кыз эми баягы өзүң кызыкканын кылат экенсиң. Өзүң кызыгып кылып атасың да. Ооба. Анан рабочий деле өзүбүз. Анан көптөр бияка ончончолор келип калат да. Шефиң ким депчи. Шеф келбейт деп коебуз да. Бу жердегилерде рабочийлери да. Ошол. Молодец. Шефиң ким деп коет. Бизде шеф жок деп коебуз. Сени точно Нурали сени ойлойт бул. Бул айлыкка иштейт же ошо өткөндө берге бир рабочий келген, ошол айтып атпайбы? Сенин айлыгың канчага депчи. Анан мен айттым, жетет деп койгом. Молодец. Биздин айлык жетет деп койгом. Анан беркисиге айтыптыр, бул айлыгын айтпай койду го деп. Ал өзүнүкү ал десе, анан Молодец. Ушундай. Бияка быйыл булар дагы кыйналган. Мурда жыл саманды 300 сомдон 280-250ден алганбыз да. Анан булар кыйналган.
булар деле айтты да, биз 300 сомдон алып келип аттык акыркы времяда депчи. Мурда жылы анан саман арзан болуп калды да, 100 сомдон алып келип басып берди. Мен бияка түшүргөм, 10 миң алгам, 10 миң чөп алгам. 100 сом. 1 миллионго чөп алганбыз да ошондо. Анан бул сарайдын үстүгө дагы бастыргам, бияка дагы бастыргам. Сен эми Сарайдын үстүдөгүн жедирсем, ошо менен сатылып кетет, уже бүтөт да. Анан кийинки бул жылга калат да, ооба, кийинки жылга калат. Кийинки жылга дагы бул жетпейт го, мындай эртең дагы көрсө алабыз да буюрса. Молодец, сен жакшы мындай расчет менен, план менен иш кылат экенсиң да. Молодец. Ал 100 сомдон алсаң эмки жыл эртең эле май, июнь, июлдарда буудай, арпа урулганда 200 сом болуп кетсе өзүңө кыйын да. Ооба. 1 миллионго азыр алсаң эмки жылда 2 миллионго аласың. Жылкы кармагандар барбы? Жылкы кармагандар бар биякта, ооба. Ошо берде баягы улактын жылкылары бар. Улактын жылкылары бар, ошол жактан полный вениктер, ошонун акын ичиде дагы толтура. Жакшы экен конюшнялар, Булар бул жерге бастырат экен. берге бастырат, берге бастырат, сыртка бастырат. Баягы кышы менен баягы кышта суук болуп бардык жак эми пока биякты уборка баягы кыла элекпиз, тазалай элекпиз. Эми полный бир сарай тазалайбыз да буюрса. Арендага алган арзан элеби сарайды? Арендага мен алдым, айыга почти 25 миңден айланып калат да. Нормально эле экен. Нормально. 25 миңден айланып калат. 10 ай кармасаң 250 миң. 300 миң. Свет бөтүнө да Ал отдельно төлөйсүз. Свет бөтүнө отдельно төлөйсүз. Мотор сотор иштетип, ондан мындай ханы отдельно беребиз алар. Эми шарты сонун экен да, бирагында Ооба, шарты жакшы. немеси өзүң корумду даярдаганы, Ооба. баарысы. Биз кыштан чыкканыбызга сүйүнүп эле кышта. Кыш бар, кыштык да. Оногу ошо малчылар жашай турган үй окшойт, Ошо ичинде. Молодец. Жакшы букаларды ушундай бир бизнести бул эми пайдасын али сатып кийинки азыр могу букаларың байлап сатып, анан кийинки партия байлайсың го, ошондо дагы бир тартайлы. Анан ошондо пайдасын айт. Баягыларды саткандан мынча пайда көрдүм депчи. Азыр көрө элексиң дейм. Жок, азыр эми только берип атам азыр. Берип атасың. Өзүмдө иштекем калбай калды. Иштекем калбай. Бере берчи. Чынында иштекем. Машинем деле тамам рабочий болуп калды. Эми аз калыптыр 3 ай. Ооба, буюрса өзүмчө иштенип эле жүрөм да. Молодец. Аз калды буюрса. Молодец. Ооба. Нормасын бузбайсың. Оякта туруп ойлоносуң да, эмне болуп атат экен деп. Нормасын бузбайсың. Жок, 6 7 как положено, 7де бериш керек да. 6да бериш керек. 5 мүнөт эртерээк берсең дагы макул да. 5 мүнөт кечикпеш керек да. Молодец. Ошондой. Эми багында Булар көнүп калган, ошол. Уже көнгөн, ооба. Азыр жатат го. Азыр 4-төрүнүн өтүп 5ке жакын турат. Кос колушат, Ооба. Акырын турат. Турбагандарын бар тургузасың. Тур. Сен берем деп. Ооба, тургузасың. Анан жемини салып кесең турат. Анан жемин жеп бүткөндөн кийин дагы обратно жатат да. Булар ошо күндүзү жатыш керек да, жатса семирет экен да, жакшы. Жаткан сайын семирет. Козголбой жаткан сайын. Туугандар, Эми иштесе болот, ар адам өзүнүн кызыкса, ошол ишиден тажабайт да. Тажабайт. Анан кызыкпаганда алып келип зорлосоң дагы иштебейт алчы. Туугандар, бул нерсе чынында мына өзү турат. Бул реклама эмес. Мен буну барып хозяйствоңду тартып кетейинчи деп сурандым мындачы. Мен өзүм экранга түшпөй эле коеюнчу, Бектенов экен, мен экранга түшкөндөн тартман десе, жок, мен тартып кетейин. Мен буну тартканым максат эмне бул? Ушул бизде ушундай иштеп аткан, мээнет кылып, бизнес кылып аткан, ушул иштин көзүн таап, иш кылып аткан балдарды көрсөтүп, мына сен өзүң айткандай, ошого жараша, силерге жараша бирөөлөр түзөлүп, ушул ишти кылса болот экен деп. Ушундай нерселерди биз көрсөтөлү деп аракет кылып атабыз, туугандар. Анан кийин буну дагы колдон келсе кылыш керек, туугандар. Мына караган адам 1 жылдан 9 ай болду дедиң? Азыр 9 ай болду. 9 ай болуптур, нормасын бузбай, той ашка барбай, таза только ушул ишти кылып атыптыр да.
ишти өзү ушундай кылыш керек. Ушундай кылса анан результат болот да. Буюрса Анан кийин малды алып келип камап коюп эле анан кийин бир жумушчу салып кое турган болсоң, жумушчуң дагы азыр сенин өзүң, мен айтам да, малды караш үчүн ошо малдын аркасынан жүрүшүң керек. ооба. Бизде көбүнчө мал алып коюп анан кийин тиги тууганына жайлоого берип коюп анан кийин же менин малым семирбейт, же менин малым туубайт, өзү ошонун малы өлөт деген ошол нерсе болуп атпайбы? Ошон үчүн малды карагандан кийин, мал бизнес кылгандан кийин ушу бизнестин аягына чейин кылыш керек. Аягына чыгарыш керек, чыдаш керек. Кыйынчылыгы болот. Көптөр баягы малды алганда мага деле баягы айттым го, инстаграмга деле чыгарганды жакшы билбейм, эми чыгарып атам. Өткөндө дагы бирөөлөр жазып атат. Асты кыйын да. Ал ичинен бышкан эмес, ого кыйын да. Ичинен бышканда анын асты ага кыйын эмес. Просто өзү ичинен бышыш керек. Ичинен даяр болуш керек. Адам ичинен даяр. 5 жыл даяр болдум 5 дедим. жыл жүргөм да, малга кызыгуучуга кызыгыпчы, кылам мен, ангус кылам депчи, башка нерсеге, башка породаларга кызыккан деле жокмун. YouTube'дан ангус боюнча баарысын көрүп чыккансың. Полный карантинден баштап. 20-жыл карантин болгон. Ошо карантинден баштап жүргөм да. Карантинде баягы карантин базар токтоп калган да. Базарда бар, үйдө жатып зеригебиз. Күнүбүз алмашып калды го. Күндүз уктайсың, түндө телефон чукуйсуң. Ошентип көрүп, анан баягы максатыңа жараша болот экен баардык нерсе. Мен только ангус эле деп калгам да. Ангус кылам деп эле калгам. Башка анан мындай кылам, андай местный ондай нерсе кызыкпайт. Только ангус деп эле. Эми Кудайдын жазганы только ангус болуп атат. Молодец. Буюрса дагы алда жакшы пландар бар. Нурали, Болот буюрса. ооба, сага иштериң ийгилик. Сен ушул ангус боюнча Кыргызстанда эми номер 1 болбосоң дагы ушул ангус баккандардын катарына кирип калсаң бул да жакшы. Кийин ушул боюнча дагы Кудай буюрса экрандан сырткары дагы сүйлөштүк. Бул максаттар чоң экен. Кийин дагы мунун сериясын тартабыз. Ооба, буюрса. Сериал кылып тартабыз. Кийин может 26 ошол туугандар, силерге дагы биздин каналга катталып комментарий жазып, подписка болуп кеткиле. 100 миңге жетейин деп калдык, подписка басып койгулачы туугандар. 100 миңге жетип жанагы сереброну алып алайлы.